А дейбизби, бу дейбизби, Акылбек Үсөнбекович тың болчу. Депутаттардын катына бат-баттан жооп берип турчу. Азыркы премьер-министрге жетип, көлдү айланып келгиче канча өттү, дагы эле бир кат жаздык эле жооп жок да, Алмазбек Акунжанович. Менден салам айтып коесузбу, пожалуйста. Ушу биз депутаттын берген катына бир жооп берип койсо жакшы болот эле. Акылбек Үсөнбекович тың болчу, сразу жооп берчү, чечкиндүү болчу. Биз деген мен атамдын же энемдин же бир тууганымдыкын сураган жокмун да, Алмазбек Акунжанович. Элдикин сурап атам да, тоңдукун, жетегиздикин, Кыргызстандыкын маселелерин. Жооп бербесе жок болсо жок деп эле жазсын ачыгын элечи. Айлантып анан тияка айлантып, көлдү айлантып, нарынды айлантпай элечи. Биринчиси бул. Экинчиси мына Жетегиз район Жомбулак айылында суу боюнча акчаны алганда ратификациядан өткөргөндө укмуш аласыңар. Ой, мен жыргатам, мен гүлдөтөм, убагында беребиз деп. 2 жыл болду. Суу маселеси чечилбей жатат. Бул эл суу ичеби же силердин качан бересиңер деп акчаны күтүп отура береби? Ратификациядан өткөндө шакылдатып өткөрүп берип атабыз баарын. Но кичине элди карап койбойсуңарбы суу жагынанчы, таза суу жагынан. УКУСка шылтайт, УКУС Бишкекке шылтайт, Бишкек өкмөткө шылтайт, өкмөт жогорку кеңешке шылтайт. Ратификациядан зыңкылдатып эле өткөрүп берип атабыз го миллиондогон долларларды. Келгенде жалдырап келесиңер, көзүңөрдү жалдыратып. Өткөрпөйүп койгулачы, антип койгулачы, минтип койгулачы деп. Мына Жетегиздин Жомбулак айылы. Ошондой эле вопрос Тоң район Баканбаев айылында, Каржы сайда, Кызыл сууда. Берген суулардын, берген акчанын баарын ирети менен бат-баттан бүтүрбөйсүңөрбү? Тандаган фирмалардын баары Кудайдан жок ачкан фирмалар. Же иштебейт. Тандаганда жакшы тандагыла да. Тандабасаңар анда бир кара тизмеге кошуп, же аны жокко чыгаргыла, же өзүңөр салгыла, частный фирмаларга ишенбей атсаңар. Муну Алмазбек Акунжанович баардыгы шүгүр жакшы, баары эң сонун. Бул деген өкмөттүк саясатка таасир берип атат да. Ошолорду жакшы карап, иретке салыш керек да. Суу, элдин баары сууга мына эметтик, соц объекттерге Кудайга шүгүр, баары жакшы. Но кээ бир каттарга да өкмөт кичине мобилдүү жооп берип койгулачы, пожалуйста. Бирдеме десең, зам министр жооп берет. Мындан кийин министрдин колу жок, башка каттарды кабыл албашыбыз керек, урматтуу төрага. Жогорку кеңештин депутатын даже зам министр стандартный шаблон. Карайбыз, и макул болду. Адам катары көрбөй калдыңар. Карашо, биздан да ошондой жооп берели силерге. Бизде комитеттерде жалдырап келгенде кабыл албай коелу, урматтуу депутаттар. Эгер министр өзү жооп бербесе.